Кудай Таала Кур'ан аятында Я айюхар русул кулу миннат таййибати ва амалу салиха, жакшы адал тамактардан азыктанып, жакшы иштерди аткаргыла дейт. Мына ошол өзүнүн сүйүктүү элчилерин, пайгамбарларын буйрган ишке, буйрукка сүйүктүү пенделерин да буйруйт. Кулу мин таййибати ма разакнакум, силерге берген рызкылардын жакшыларын, тазаларын, адалын жегиле дейт. Мына ошол адал рызкы, адал тамак дегидей бир ислам аалымы мындай дейт. 13 жашар чагымда апам отургузуп алып, "О балам, адал деген сөздү эриндериңди жапкан бойдон доошуңду, үнүңдү чыгарып айта аласыңбы?" деди дейт. Мындайча айтканда, оозду жапкан абалда. Канча аракет кылдым, адал деген сөздү айтканда эриндерим бири-бирине жармашпай тийгизе албадым дейт. Эми ушунун тескериси, арам деген сөздү айткан чагыңда оозуңду ачык бойдон калтыра аласыңбы деди дейт. Канча аракет кылбайын, ага чамам жетпеди дейт. Ошондо апам, "Көрдүңбү балам, Кудай Таала пендесин мына ушундайча жаратып койду. Адал рызкы, адал оокат турган чакта оозуңду Кудайым өзү ачып койду. Арам рызкы болгон чакта Кудай Таала эриндериңди, оозуңду жабыла тургандай жаратып койду. Андыктан арамдан оолак болгонуң" деди эле. Апамын айткан осуятын бүгүн 83 жашка чыккан болсом, бүгүнкү күнгө чейин арам оокаттан алыс туруп, алкымымды таза сактап келем дейт. Арам менен адал дегидей, жараткан Аллах Тааланын дагы жараткан табиятында эки түрдүү жандыкты салыштырмалуу түрдө гана карап көрөйлү. Бири кой жандыгы болсо, экинчиси ит. Иттин деле жакшылыгы бар. Бирок салыштырмалуу түрдө байкап көрсөк, ит жылына бир төлдөгөндө катары менен 2ден көп 4-5 тууйт. Ал эми кой жандыгы болсо, төлдөгөн чакта 1 ашып барса 2 гана тууйт. Ошол эле учурда койду жакшылык той маарекелерибизде кайгы капада мууздап союп келебиз. Ошого салыштырмалуу бүгүнкү күнү байкап көрөйлү. Жер бетинде же болбосо коомчулукта, эл арасында койдун саны көппү же иттин саны көппү? Дегеним, Кудай Таала адал рызкысына берекесин да берип олтурат. Ылайым, мына ошол адал рызкы менен азыктанып, бирөөнүн акысын жебей, алкымыбыз таза боло турган болсо, ал учурда мына биздин бата тилектерибиз да кабыл болот. Ошол эле учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хисалун хамсун аузу биллахи ан тудрикухунна, 5 нерсе бар, ошол 5 нерсе силердин башыңарга жетпесе экен деп Кудайдан тилеймин дегенде, ошонун бири, эгерде кайсыл бир коомчулукта бири-биринин акысын жеп, таразадан, метрден бири-биринин акысын жеп калган болсо, ал элде каатчылык болот дейт. Жараткан Аллах Таала баарыбыздын адал рызкыбызга, адал мээнетибизге берекесин берсин, арам рызкыдан болсун, арам иштерден болсун, арам ойдогулардан болсун, Кудайым баарыбызды алыс кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.